Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн үй шартында эң жөнөкөй азыктардан балмуздак даярдайбыз. Бизге керектүү азыктар бул 500 грамм сүт, 2 аш кашык жүгөрүнүн крахмалы, 200 грамм кумшекер, ванилин, 5 жумуртка жана 150 грамм ак май. Алгач 5 жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз. Сарысына 3 аш кашык кумшекерди кошобуз. Ванилин жана ошондой эле жүгөрүнүн крахмалын салабыз. Жүгөрүнүн крахмалы жок болсо ордуна 2 аш кашык un кошсок да болот. Ошондой эле бардык сүттүн бир аз бөлүгүн гана куюп, жакшылап бүртүкчөлөр жок бирдей тегиз абалга жеткенче чалып алабыз. Ал эми сүттүн калганын түбү калың идишке куюп, жылытып алабыз. Жылыгандан кийин жарымын жумурткага кошуп, жакшылап аралаштырып, кайрадан кастрюлькага бардыгын куюп, отко коебуз. Алгач ортоңку отко коюп, бир аз жылыганда эле отту эң төмөнкү көзүнө коюп, тынбастан аралаштыра беребиз. 7-8 мүнөттүн ичинде биздин жумурткадан жасалган бул кремибиз коюуланып баштайт. Убакытты коюп койсок дагы адашпай жакшы болот. Анткени эгер кайнатып жиберген болсоңуз, анда жумурткабыз бышып, биздин балмуздак жумуртка даамданып калышы мүмкүн. Андыктан кайнатпаңыздар, жөн гана ысытып коюулантып алабыз. Даяр болгонун кантип билсек болот? Мисалы, оттон алып коюп, текшерип алсаңыз болот. Күрөкчөдө мына ушундай из калышы керек, биздин колубуздан сакталып турган. Демек, даяр болду. Эми муздатып алабыз. Мен жөн гана муздак сууга салып койдум. Ошондой эле жумуртканын агын дагы кайнатып алабыз. Бууга ылайыктуу идишке салып, кумшекердин калганын кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Эми кайнап жаткан суунун үстүнө жумуртканын агын коебуз. Идиштин түбү сууга тийбей турушу керек. Тынбастан аралаштырып 5 мүнөттөй ысытып алабыз. Убакытты белгилеп дагы койсок болот. 5 мүнөттө биз жумуртканын агын 75 градуска жеткирип алышыбыз керек. Эгер градусник жок болсо, кантип текшерип алсак болот? Акырын бармагыбызды салып көрсөк, 2-3 секунда чыдаса болот, бирок андан артык чыдай албайбыз. Ысык эле болот, бирок кайнап дагы кеткен эмес, ошондой эле жылуу дагы эмес. Ошол кезде дароо эле оттон алып, даярдап койгон муздак суунун үстүнө коебуз. Муздак суунун үстүнө коюп, бирок бир дагы тамчы суу жумурткабызга тийбеши керек, жакшы чалынбай калат. Андан кийин миксердин жардамы менен эң жогорку ылдамдыкта 10-12 мүнөттөй жакшылап чалып алабыз. 10-12 мүнөттө жумурткабыз дагы муздайт жана ошондой эле агарып, көөрүп чыгат. Даяр болгондон кийин бир аз убакытка муздаткычка салып койдум. Ошондой эле жумуртканын сарысы дагы муздап даяр болуп калды. Эми ак майды чалып алышыбыз керек. 150 грамм жумшак үйдүн температурасындагы ак майды агарып, көөрүп чыкканча эң жогорку ылдамдыкта 2 мүнөттөй миксер менен чалып алабыз. Айта кетчү нерсе, ак майды кошуу милдеттүү эмес. Эгер сиз үчүн абдан майлуу болуп жатса, анда кошпой деле койсоңуз болот. Ошондой эле кумшекерди дагы өзүңүздүн татымыңызга жараша мүмкүн азайтып же көбөйтүп алсаңыз болот. Майды чалып алгандан кийин эми бардык азыктарды аралаштырып алабыз.
мына ушундай сонун даамдуу массабыз даяр болду. Эми ылайыктуу идиштерге куюп бир гана тоңдуруп алышыбыз керек. Мен түнү менен калтырып койдум. Ошондой эле 2-4 саатта деле даяр болот. Достор, мына ушундай үй шартында таза накты азыктардан жасалган балмуздакты сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу, ошондой эле сапатына, курамына дагы ишенимдүү болосуз. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Жана ошондой эле каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, подписаться кнопкасын басып, жанында коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Алдыда буюрса дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.